Mana 2024 13. ma'mur Allohning mana yaratgan. Xudoyim oy. Xudoyim oy. Barыңыздарды Маданият күнү менен куттуктайбыз. Аскат, ардак Раматан кут болсун. Чоң рахмат. Сенин дагы ушу эмгек сиңирген наамың. Сюрприз болду эле. Конечно, сюрприз болду. Рахмат. Барыңыздарга чоң рахмат. Эми мени куттуктай берсеңиз болот. Аскатты куттуктай. Камчы дагы ардак Раматан кут болсун. Открывай без ключа. Болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Достор, салам дагы бир жолу. Мен жогоруда сүйлөгөн дават сөзүмдүн экинчи бөлүгүн булагым келип турат. Мен алыста жүргөндө 5 ай жүрдүм, 6 ай жүрдүмбү, даватты аябай сагындым чындыгында. Анткени жүрөк ооруганда, кыжалат болгондо 3 күнгө даватка чыгып келсең, кыжалаттын кыысында таппай каласың, достор. Бардык нерсе даваттан гана чечилет. Бардык нерсе даваттан үйрөнөсүң, достор. Дават деген бул өтө жакшы нерсе. Чубак ажы устасы айтып жүрүп дүйнөдөн өтүп кетти, урматтуу достор. Ошол эми айтайын дегеним, даватка бул жумада жетишпей калдым. Кийинкиде чыга турган болсо кошулуңуздар, кеттик достор, 3 күнгө чыгып келип өзүбүздү кылбасак болбойт. Мен таквадагы эмесмин. Мен өзүмдү өзүм элептеп алып жүргөн бир адаммын. Өзүм зулум кылуучу, күндө күнөө кылуучу, күн сайын адам боло албаган бир адаммын да. 3 күнгө чыгып келсем адам болуп калам. 1 айга чейин чөткө адам болуп жүрө алам. 1 айдан ашып кетсе бүттү да. Андачы мага бирөөнүн дүйнөлөрү көзүмө көрүнүп баштайт, ичкүйдүүлүк бирдемелер баштайт, бирөөнүн катындары көзүмө кыз көрүнүп баштайт. Бул акыйкат, бул чындык. Анткени жин шайтан биз менен дайыма чогуу жүрөт да, иштепчи. Арабыз деле жүрөт. Биздин көзүбүзгө парда таштап койгон кыяматта көрүнбөсө, бу жакта алар көрүнбөйт бизгечи. Анан муфтияттын бир кайрылуусын угуп калдым бүгүн Инстаграмдан. Ушунчалык капа болдум да. Махабат, сен эм банктын ОЗК айтып кетсең, ОЗК айтып, 0554 00 70 84 М-банк номери Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор. Күндөн күнгө акыбалы шоорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барган турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле. $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100,000 деген, 200,000 деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер М-банктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, М-банк тандап ушул кыздын өзүнүн М-банкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024 жылдын 8 ноябры бул 5-күн жума күн болот экен. Ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге, туугандар. Ушунчалык капа болдум. Бизде гана дават бар. Кыргызстанда гана дүйнө боюнча. Ошо ишенге муфтиятыбыз, дин башчыбызды сүйлөп аткан сөз ушул болсо, элестетип атасыздарбы? Гаш дегенди токтотуш керек дейт. Гаш деген экенин билесиңер баарыңар эле. Даватка чыгып калды Кыргызстандын 80-90%. Гаш деген бул даватка чыкканда ар кимдин эшигин такылдатып барабыз го. Мен далайлардын эшигин тыкылдатып баргам, урматтуу достор. Далайлардын айрыкча 5-микрорайонунда жашаганда 5-микрорайондо мен тыкылдатпаган эшик калган эмес. Рустам деген байка бар эле, мотор. Ошол кишини элчөлөт жүрүп элем. Күнүгө тыкылдатат элем мен. Даватка чыксам чыкпасам дагы барып, амал кылып күндө тыкылдатат элем. Космопарктын маңдайында жашаган кездечи. Анан ошол сүйүктүү пайгамбарыбыздын андай эмеси жок, динде жок деп айтыптыр муфтият. Кандай жок? Пайгамбарыбыз өзү дават кылчу эмес беле? Ар бир үйдө эшикти тыкылдатып, эсиңерде бар, дават барыңар эле билесиңер, бир кемпирдин үйүнө дайыма зиярат кылып барат эле. Барсам дайыма мусор төгөт эле пайгамбарыбыздын. Бир күнү
мусор төкпөй калыптыр. Эмне болду деп үйдө кирсе бала кемпир ооруп жатып калган экен. Пайгамбарыбыз кирип барган жүрөгү түшүп калган, мен өлтүргөнгө келдим деп. Жок деп аны курсагын тойгузуп, ага жакшылык кылган да. Ансыгандай аз мурда дават кылсаң жаман көрчү, гашка барсаң чечинти. Азыр эч ким жаман көрбөйт. Наоборот сүйүнөт азыр гашка барсаңчы. Сол үйгө мө береке келди, кут келди депчи. Ошон үчүн бул гаш деген нерсени токтотпош керек, урматтуу достор. Гаш жок, дават жок да. Даваттын жүрөгү бул гаш, урматтуу достор. Муфтиятка капамы, мындай муфтияттын вообще бизге кереги да жок. Мындай себеби да жок да, таң калдым. Аалымдар дуа кылыңыздар, бизге жардам бериңиздер, анан 3 күнгө даватка чыгыңыздар. Оңолуп туралы, 3 күнгө хотя бы. Октябрь айынын соңунда Брюсселде Кыргызстандын авиакомпанияларын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу боюнча маанилүү жолугушуу өттү. Анда өлкөнүн авиация тармагында акыркы жылдары болгон өзгөрүүлөр тууралуу баяндама жасалып, тиешелүү документтер тапшырылды. Кыргызстандын жарандык авиация агенттиги жыл ичинде эл аралык уюмдун коопсуздук боюнча 2 аудитинен ийгиликтүү өттү. Бирок өлкөнүн Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу аракеттерине коркунуч жараткан жагдайлар бар экенин кече күнү президент ачык айтты. Өлкө башчы Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарга чыгып, кээде кооптуу аймактарда учары аныкталган жазды. Судандагы окуядан кийин бул тармакка көзөмөл күчөтүлүүдө. Президент чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды текшерип, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүүнү тапшырды. Апта ичинде кыргыз авиациясы үчүн жакшы жаңылык болду. Манас эл аралык аэропортуна мамлекет сатып алган 2-чи учак келип конду. Алдыда дагы чоң өзгөрүүлөр болот деп жатышат. Мындан улам тармактагы жетишкендиктер жана көйгөйлөр тууралуу сөз кылуу үчүн Манас эл аралык аэропортунун президенти Манас Самидиновду кепке тарттык. Манас мырза, айтсаңыз, сиз бул кызматка келгениңизге 2 жылдан ашты. 3 жыл аралыгында аэропорттун кирешеси 52% өстүр. Тагыраагы 2019 жылы 2 миллиард сом болсо, 2023 жылы 6 миллиарддан аштыр. Бул каражатты кайдан таптыңыздар? Күнүгө 50ге жакын рейсти кабыл алат Манас аэропорту эле. Андан башка бир 40-30 рейсти Ош аэропорту кабыл алат күнүнө да. Мурун мындай болгон эмес да. Азыр даже мындай токтолуп айтып кетсем, мен кээде бизде бул Манас аэропортунда стоянка жетишпей калып атат. Ушундай аябай чоң наплыв болгондо, сообщениялар көп болгондо, президентибиз койгон талап менен биз бүт поставкаларды биздин өзүбүздүн сатып алынып отурган көп контракттардын бардыгын түздөн түз заводдордун өзү менен түздүк. Эч кимге бул мурун секреттер болгон эмес. Мурун аэропортто поставкалардын бардыгы, алып аткан көп нерселердин бардыгы посреднический компаниялар менен алынган. Азыр болсо андай жок. Биз заводдор менен иштешип, еще ошо заводдордун бирин-бирине дагы демпингке возможность берип, биринен баасын түшүрүп атабыз. Андан башка бул биздин аэропорттун түзүлгөн контракттар, биздин поставщиктер, биздин партнерлор менен түзүлүү контракттардын бардыгын бизге пайдалуу жагына түскөнгө аракет кылдык бардыгын. Анткени мурун контракттар бар эле, бизге пайдасы жакшы келбеген контракттар түзүлгөн болчу да. Ошону биз бардыгын түздөдүк, контракттардын бардыгын. Ошонун артынан, ошондой көп факторлордун артынан биздин киреше дагы көбөйдү. Анан биздин өзүбүздүн таза кирешебизден биз ар жылы өзүбүз техника алышыбыз керек да. Сообщение көбөйгөнгө карата биз техникаларды алганга муктаж болдук. Анткени болсо техникалар биринчиден эскирип калган, экинчиден жетишпей калды ошончо сообщениягачы. Анан кийин биз мына перронный автобустарды алдык, жүргүнчүлөр ташыганга, мына тракторларды алдык, снегоуборочный тракторлор бар, погрузочный лента дегендер турат, мына ондайларды алдык. Булар болсо жана өзүңүздөр көрөсүздөр да, сиздердин багаж, жүргүнчүлөрдүн багаждарын түшүрө турган. Нар жакта тигач деп коет, нар жакта вот крытый трап деп коет. Мурун крытый трап болгон эмес экен, биз крытый алдык. Анткени болсо бизде саммиттер өтүп турат, ар кандай официалдуу делегациялар келет, ошондо аба ырайына карата ушундай жабык траптар керек, ошону алдык. Мына 1 жыл ичинде сатып алынган 3-чү учак келди. Март айында жок, жанагы март айында республика бюджет несенен расмий делегация үчүн да алынбады эле, ошону кошкондо. Сентябрдын башында ички каттамдар төлөө үчүн 1 учак келди эле. Мына ушул жуманын башында дагы 1 учак келди. Январда жана майда дагы 2 келет дедиңиздер. Ал акчаны да жанагы эле кирешелердин несесин алып атасыздарбы же өзүбүздүн таза кирешебизден өкмөт тарабынан, президент тарабынан бизге колдоо көрсөтүлүп, биздин баягы өзүбүздүн өнүккөнгө баягы дивидендтерди бизге калтырып, толугу менен өзүңөр өнүккүлө деп на развитие калтырып атат. Ошол акчага биз алып атабыз мына. Мына Манас мырза, айтсаңыз, ички каттамдар төлөө үчүн учак сатып алганыңыздар менен жол кире акысы боюнча наразылыктар бар.
ушул нерсени кандай алып чечесиздер? Бишкекке жакын турган аэропорттор бул Нарын менен Талас. Эки аэропортко 2100 сомдон башталат деп айтканбыз да. То есть биздин экономикабызды дагы өзүбүз эсептеп, приблизительно анан айткан болчубуз. Бөлөк аймактык аэропортторго, алыскы аэропортторго бул Ош, Баткен, Жалал Абад, Казарман деген, Кербен деген аэропортторго 3100 сомдон башталат деп айтканбыз. Бирок ошону баягы бизде соцсетте туура эмес дезинформация менен бөлөк руслага буруп кетишти да. Ошон үчүн биз айткан сөзүбүз деле турат. Бизде просто баягы бул мировая практикада бар. Бүт авиакомпаниялардын бардыгы ошондой сценарий менен сатышат. Биринчи сатып алган алыс учурда сатып алган билеттердин бардыгы арзаныраак болот. Жакыныраак рейске сатып алганда кымбатыраак болот. Ошондой биз модель менен азыр сатып жатабыз. Бирок дагы бир токтолуп айтып кетсем болот. Бул учактар жаңы келди. Бизге Кыргызстанда мурун мындай учак колдонулган эмес. Ошон үчүн биз мунун дагы ички точный экономикасын эсептегенге учакты дагы эксплуатация кылганда эле билинет да. Ошон үчүн биз азыр ар бир аэропортторго учуп, расходный частьыбызды эсептеп жатабыз. Жакынкы учурларда где-то 1 айдын ичинде бизде бул баа политикасы дагы каралат кайра башынан. Может быть, биз бир единый эле тариф кылып коебуз. Единый эле тариф, бир эле тариф болот. Может быть, баягы башында алганбы же рейске жакыныраак убакта алганды өзгөртпөй эле бир эле единый тариф кылып коебуз. Кээ бир колдонуучулар жазчу эле 6500дөн алып атабыз Ошко, 7000ден алып атабыз деп. Азыр, например, Osman Airlines авиакомпаниясын андай баадан алган жок да. Эң кымбаты болгондо 4500дөн алып атышат. Же 5000 сомдон алып атат. Бул ито 5000 сомдон акыркы 5 эле билет сатылат 5000 сомдон. 80 орундан 5 эле орун сатылат 5000 сомдон. Калгандары андан ылдый сатылат. Эми айтсаңыз, аймактардагы айрым аэропортторго эл аралык макам берилсе, кирешелүү болмок деп атышат. Өлкө боюнча жаңы эл аралык аэропорттор пайда болобу? Ооба, өзүңүздөр билгендей мына бизде Караколдо эл аралык аэропорт курулуп атат. Бул чоң аэропорт болот. 300 Airbus 320, Boeing 737 деген типтеги самолетторду кабыл ала алат. Вот, андан башка бизде Жалал Абадта эл аралык аэропорт курулат. Бул дагы чоң болот. Кудайым буйруса, январда биз Манас эл аралык аэропорту Бишкектеги реконструкция башталат. Эмки жылы январда бизде аэровокзальный комплекс где-то 12000ден 15000 чарчы метрге чейин чоңойот. Учуп конуу тилкеси реконструкция болот эмки жылы. Бизде учуп конуу тилкеси биздики азыр 2-чи категорияда турат. 3-чү категорияга которгонго реконструкция болот. Ошондо бизде жанагы туман деген маселе уже бизде ал өмөтпөй калат бизде уже. Манас мырза, айтсаңыз, мына бир жылдары Манас эл аралык аэропортунда тышкы башкаруу киргизилип, $400 миллион инвестиция салып, Борбор Азия боюнча эл аралык хабка айлантабыз деген дымактуу пландар айтылган. Ошол иштер демилгелер эмне болду? Мен келгенден баштап биз көптөгөн инвесторлор менен сүйлөшүү жүргүзүлдү. Бул Араб өлкөсүнүн инвесторлору менен сүйлөштүк, түрк мамлекетинин инвестиционный институттары менен сүйлөштүк. Бирок биздин максатыбыз мамлекетке пайда алып келе турган биринчи максатыбыз ошол да. Инвестор кирсе дагы биринчи иретте мамлекетке пайдалуу болуш керек. Ошон үчүн ошол критериялар менен алар туура келбей калды бизге. Андан кийин биз азыр өзүбүз куруп мамлекетте кала турган болуп чечилди. Биз болсо мына өйдө да сизге айтып кеттим мен, Манас аэропорту январда реконструкция башталат. Ош аэропорту болсо тоже январда 25-жылы реконструкция башталат. Ошо менен биз өз күчүбүз менен бүтүрөбүз мунун бардыгын. Кудайым буйруса, биз 1 жылдын ичинде 25-жыл ичинде 2 аэропорттон бүтүрөлү деп атабыз реконструкцияны. Ошо менен бүтүрсөк, Кудай буйруса, баары ойдогудай болот. Бул суроо эми негизинен Жарандык авиация агенттигине тиешелүү, бирок сизге дагы узаткым келип турат. Кыргызстандын авиакомпаниялары Европа биримдигинин кара тизмесинен качан чыгат? Чыккандан кийин кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат? Алар жакында эле Брюссельге барып жолугушуу болду. Жарандык авиациянын Данияр Кубатбек өзү командасы менен барып биринчи комитет болду. Ошол жерде презентация кылышып сүйлөштү. Мен билишим боюнча жаңы жылга чейин предаудит келет уже. Евросоюздун предаудити келет. Анан эмки жылы биз уже полноценный аудиттен өтөбүз. Ошо текшерүүлөрдүн негизинде анан кийин биз Кудайым буйруса чыгабыз. Соңку суроом болсун. Убагында Манас аэропортунда күмөндүү схемалар түзгөн топтор бар деп айтылган. Коррупцияны гүлдетип жатышат деп маалыматтар чыгып, кармалгандар да болгон. Азыр мекемеде коррупция бар деп эсептейсизби? Толугу менен айта алам, коррупция токтоду. Эч кандай коррупция жок, бардыгын токтоттук биз.
Биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ийгиликтер болсун.